Азыр болсо ошентип биз төртүнчү беттешти баштоо алдында турабыз. Бул ирет 57 килограмм салмактагы кайрадан мушкерлер өздөрүнүн күчүн сынамакчы. Алгач 57, андан кийин 61, 66 болсо азыр кайрадан биз ушул 57 килограмм категорияга кайрылып келдик дагы. Бул жерде Канай Майрамбек уулу кызыл бурчтан чыккан мушкер. Кара чолокшум менен мээлейинде кызыл байламтасы бар. Ал эми көк байламта менен ал эми чолокшумунда кызыл өңдөрү бар. Чолокшумун чети бир аз кесилген. Бул Сыймык Абди Маматов. Сыймык Абди Маматов эрежеси боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Ал учурда болсо ошентип эми атаандашын жерге ишендүү жаткырып алып туруп, Канат Майрамбек уулу азыр артыкчылык көрсөткөнгө аракет кылып атат. Бирок азырынча жөн гана атаандашын жерге жаткырып алганы болбосо, кандайдыр бир андан дивидендтер да элек. Мына азыр бөйрөк тушка 3 сокку узатты, дагы чабуулга чыгып атат. Бул өтө кубаттуу болгону менен баары бир өзүнүн таасирин тийгизет. Эми эгерде ушундай соккулар орун ала бере турган болсо, анда позициясын Сыймык Абди Маматов бул жерде өзгөртүшү керек болот. Антпесе бөйрөк тушка көп сокку өткөрүү бул өтө зыян. Сыймык Абди Маматовдун бою 1,65 сантиметр, ал Жалал Абадтын Чаткал районунан келген мушкер. Ал эми Канат Майрамбек уулу бул Нарын облусунан келген мушкер. Сыймык Амур Прайд спорт клубунун өкүлү. Канат Майрамбек уулу бул боец спорт клубунун өкүлү. Рустам Өмүрбековдун шакирти Канат Майрамбек уулу болсо, Сыймык Абди Маматов ал Талант Байзаковдун демек шакирти. Мына азыр эми позиция өзгөрө түштү. Ал учурда көз ачып йумганча мына ушул жерден Сыймык Абди Маматов уулу атаандашынын үстүнө өтүп кеткенге аракет кылды, бирок мойнун алдырып койду. Мына ушул жерден эгерде ыкмат так аткарылса, албетте муунтуп кетсе болот, бирок акырындап абалды ушул торду колдонуп болсо дагы Сыймык Абди Маматов абалдан кутулуп чыгып кеткенге аракет жасайт. Акырындап капталдап атканын байкасаңыздар, анткени ушул муунтуу ыкмасы колдонуп баштаганда андайга аракет кылуу керек. Жок, эми бул жерде кармаган менен пайда жок, себеби муунта турган болсо буга чейин эле муунтуп кетмек. Бирок коргонууга жакшы. Азыр кое берсе эле, Канат Майрамбек уулу колун кое берсе, анда Сыймык чабуулга чыгып кетет. Ошондуктан азырынча анын атаандашынын мойнун кармап турат. Канат Майрамбек уулу 23 жашта, Сыймык болсо 20да. Көк мээлейчен Сыймык кайрадан эле мына бөйрөк талаштыра акырын соккуларды узатып атат. Бирок таптакыр колун кое бербей койду Канат. Ошентип бүгүнкү беттештерде биз көбүнчөсү партердеги таймаштарга көп болуп атабыз. Албетте түшүнсөк болот. Аралаш мушташ өнөрүндө партерде ким мыкты болсо, дал ошол мушкерлер үстөмдүк кылып келет. Негизинен эле аралаш мушташ өнөрүндө ушул UFC'нин алгачкы чемпиону деле, мисалы үчүн ал ушул jiu-jitsu'нун өкүлү болгон. Jiu-jitsu'лар булар албетте партердин мыктылары. Башында эми UFC'де азыркыдай бир беттеш өткөрмөй эмес, бир күндө бир нече таймаш өткөрүп, сетка, турнирдик сетка сыяктуу бири-бирин уткандан кийин ошо уткан менен уткан чыгып, эң аягында бирөө жеңип чыкмайынча орун ала берчү мурда. Ошол учурда да ошол партердеги мыктылар жеңишке ээ болуп жүргөн. Андыктан Кыргызстанда ошол биздин кыргыз мушкерлери партерден эч кимиси алсыз эмес.
өтө сейрек кездешет ушундай партерде алсыз болгон мушкерлер. Андыктан кандайдыр бир деңгээлде мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ушинтип буга чейинки баардык беттештер партерде өтүп жатканы. Бирок бул албетте көп күч коротулат туруп беттешкенге караганда. Бул Сыймык Абдимаматовдун лакабаты Борс. Жана Канат Майрамбек уулу азырынча өзүнө лакабат таба элек. Же кимдир бирөө кое элек. Биринчи раундту ошентип биз жыйынтыктадык. Экинчи 5 мүнөттүк башталды. Азырынча кимиси мыкты экени аныктала элек. Эсиңиздерге салып коелу, бул VF73 Selection 22 Чүй облусу мына Арашан айылында ден соолукту чыңдоо борборунда орун алган таймаш. Мына октагондагы өтө сонун экен, кенен жана ушул ыңгайлуу жерде беттеш өткөргөн негизинен албетте жакшы. Буга чейин стронгто болгон таймашта болчу. Анда октагон бир аз бошоп калганбы, андан сырткары бир аз тарыраактайда көрүнүп аткан. Арашандагы ушул VF Selection турнири бир топ эле жакшы деңгээлде өтүп атат деп айтсак болот. Экинчи раундтун алгачкы минуталары өзүнүн өкүмүн сүрүүдө. Сыймык Абдимаматов азыр болсо кайрадан атаандашты далыс менен жерге жаткырды, бирок ишенимдүү чабуулга чыга албай жатат. Эч кайсыл бир мушкерди ошентип мушкерди упай жагынан алдыда бара жатат деп айтуу кыйын. Бирок Сыймык Абдимаматов бир аз болсо да иштеп атат. Канат Майрамбек уулу бул абалдан кантип чыгып кетет болду экен. Канат үчүн бул жерде эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Эгер деле бир аз мүмкүнчүлүктү пайдаланып колун кайрып кетпесе, мына акырында капталдатып атканын карасаңыздар, негизинен биздин мушкерлер менен Сыймыктанса болот. Өтө сапаттуу, бир эле учурда агрессивдүү, ошол эле учурда бир интеллигенттүү бир оюнду жүргүзүп, бир ар тарабынан бардык жагынан алганда мындай туура кыймыл аракеттер менен беттештерди өткөрөт. Акыркы жылдарда болуп көрбөгөндөй биздин аралаш мушташ өнөрүндөгү деңгээлибиз өстү. Жакынкы жылдарда кадимкидей дүйнөнү дүңгүрөтө турган мушкерлерибиз мындай бир эки мушкер эмес, мындай массалык түрдө чыгат деп айтсак болот. Дүйнөдө канча ушул уюмдар болсо, ошолордун баарында кыргыздар албетте Кыргызстандын желегин желбиретип турат деп кандайдыр деңгээлде ишенимдүү айтса болот. Ушунчалык бир сонун бир муун өсүп келе жатат. Мына азыр эле ушул эки мушкерди карасаңыздар, бири биринен ашса ашат, кем калбайт. Ушундай татыктуу атаандаштык, тең ата таймаш бул жерде орун алып атат. Сыймык Абдимаматовдо кандайдыр бир деңгээлде артыкчылык бар албетте. Мына себеби айрыкча ушул экинчи раундда ал атаандашын жерге жаткырып алып, бүйрөк талаштыра бир нече соккуларды узатты, бет талаштыра бир нече соккуларды узатты. Азыр болсо кайрадан экөө ордунан туруп кетти. Булар албетте 57 килограмм, андыктан жеңил салмак болуп эсептелет. Буттан көтөрүп туруп кайрадан жерге жыкты. Бул ирет болсо демек Канат Майрамбек уулу атаандашынын үстүндө. Бирок жөн гана эс алып жаткандай кыймыл аракет жок. Калыста толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Буларды ордунан тургузуп, кайрадан туруу абалында беттешти өткөрүп койгонго. Да колун байлап атат. Мындай позиция жок эле дегенде ага коргонууга жардам берет. Өз тарабына соккуларды атаандаш тараптан өткөрүп албай, абалды сактап калуу үчүн ушундай өзүнө жакын кармап атат. Азыр мына же колун кармап турат, же мойнун кошуп кармап турат. Охо, мына карасаңыздар, бир караганда жөнөкөй эле атаандашынын астында жаткан, бирок туура ыкманы колдонуу менен
Сыймык Абдимаматов канатты кайрадан жерге басып алды. Алгач эми акырында башын чыгарганга аракет кылышы керек. Башын чыгарды жана ошол замат сокку. Бирок оңду чабуулга чыкканга азырынча буларда мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бөйрөк талаштыра соккулар. Азыр эми булардын денеси кызып турат. Бул соккуларды сезбейт, бирок эртең бүрсүгүнү алар кадимкидей мына ошол жактар ооруп өзүнүн таасирин берет. Айрыкча ушул тулку бойго, бөйрөк тушка иш талаштыра сокку узатылган соккулар өтө кооптуу. Баш тарапка тие турган болсо эмне, көп болсо мээ чайкалат, же болбосо бир жерин көгөрөт, а көгөргөн нерсе кетет. Ал эми ички органдарды чындыгында байлаш керек. Экинчи раунд ал учурда соңуна чыкты. Ушунчалык кызыктуу таймаш болгондуктан кантип раунд соңуна чыгып калганы байкалбай калып атат. Үчүнчү раунд башталды. Керемет айланма сокку. Ушул таманы барып туруп, ал жерде атаандаштын бөйрөк тушуна тийди эле. Ал учурда ошентип кайрадан кармашып кетишти. Бири-бирине тең мушкерлер деп ушундай жуптарды айтса болот. Эч кимиси жеңилгенге макул эмес. Андыктан колдон келген аракеттерин экөө тең көрүп атат. Сыймык Абдимаматовдун бул алгачкы демек беттеши, айрыкча мына Шердиков катты алып жаткан алгачкы беттеши. Буга чейин аларда ошол Сыймык Абдимаматовда мындай деңгээлде беттеш өткөн эмес. Албетте чыгып жүрөт. Бирок Шердиков катталган алгачкысы. Ошол эле учурда Канат Майрамбек уулунда деле дал ошондой, же мүмкүн бул жака маалыматтар жазылбай калганбы. Мен эки мушкерди чындыгында биринчи ирет көрүп атам. Биринчи ирет көрүп атканыма карабастан ушундай сапаттуу таймашты өткөрүп атат. Андыктан булар жөн гана жаңы мушкерлер деп айтканга ооз барбайт. Булар кадимкидей ушундай такшалган, сапаттуу таймашты өткөрүп жаткан мушкерлер деп айтсак болот. Бул экөөсү мүмкүн кийинки турнирлерде профайтта таймашат. Ал жакта ийгилик жаратса, мүмкүн глобалда ушул мушкерлердин беттештерине көп болуп калышы ыктымал. Сыймык Абдимаматов дагы Канат Майрамбек уулу экөө тең. Аябай мына чындыгында беттешти өткөргөнү жакты, экөөнүн тең. Партерде өтө сапаттуу иштешет экен. Ал учурда мына бул 3-чү раунд, андыктан булардын физикалык даярдыгы тууралуу да өзгөчө сөз кылса болчудай. 3-чү раунд экенине карабастан кандайдыр бир мындай чарчап чалыкканы азырынча булардыкы байкалган жок. Мына ушул 5 мүнөттөн 15 минутта өткөрүү үчүн булар канчалаган маңдай тер төгөт. Ал учурда ошентип Сыймык Абдимаматов позициясын жоготту. Ал эми Канат Майрамбек уулу атаандашынын үстүнө чыгып кетти. Эми ал соккуларды узатканга аракет кылат. Сыймык болсо акырындап мына атаандашты белинен кармап ошол жакта туруп алды. Себеби мындай учурда ага сокку келбейт. Кара куш мээсине сокку заткан жокпу. Колун акырын артка өткөрө баштады. Ушинтип булар азыр сонун бери ыкмаларды үйрөнүшкөн. Атаандашдын астында жатып эмне кылуу керек азырынча мен билбейм чындыгында. Бир кыймыл жасаганда эле оодарылып туруп, атаандаш тескерисинче артына ал астына түшүп калып атат. Колун тартып кетем деп. Бирок жок, азыр колун тартып кетүү кыйын. Жок, бир караганда ыкма туура. Ошентсе дагы бутту жакшылап мына ушул жерде албетте бутту туура эгерде коюп алса, анда тартып кетмек. Ыкма толук ишке ашпай калды. Жыйынтыгында азыр Сыймык Абдимаматов атаандашынын үстүнө чыгып кетти. Кайрадан эле мына бөйрөк талаштыра соккуларды узатып атат.
секунданттардын сүйлөгөнүн карасаңыздар, тордун эле ары жагында турат дагы. Бул толугу менен алардын сөзү. Бул жерде өзүнүн шакиртине жетүүдө. Үчүнчү раунд аягына чыкты. 15 мүнөт экөөсү беттешип жеңүүчүнү аныктай албай койду. Эми калыстар чечим чыгарат. После 3 раундов единогласным решением судей объявлена боевая ничья. Мүмкүн кандайдыр деңгээлде Сыймык Абдимаматовда артыкчылык болгондур. Бирок эгерде калыстар бир добуштан тең чыкты деп чечкен болсо,